Өлкөдө буга чейин унаалардын алдыңкы терезесин караңгылатууга атайын тыюу салынып, ал үчүн айыппулдар салынып келген. Эми экономика министрлиги унаалардын алдыңкы эшигиндеги терезесин караңгылатууну мыйзамдаштырууну көздөп жатат. Ал үчүн атайын 30 000 сомдон 50 000 сомго чейин акы төлөп караңгылатса болоору пландалууда. Сунушталып жаткан мыйзамга ылайык эми алдыңкы айнектери караңгылатылган автоунаалар ээн эркин жүрө алат. Ал үчүн ири суммада акы төлөп 1 жылдык уруксаат кагазын алышы керек. Деген менен аталган мыйзам коомчулуктун терс сынын жаратты. Анткени мындай шартта коопсуздук эрежеси эске алынбай, жол кырсыктарынын көбөйүшүнө алып келет дешет. Калаганы бизнес кылыш керек обязательно ошол нерсени. Ал бизнес кылып болуптур, акчасын төлөп алып койду. А көчөдө безопасность, пассажирлерчи, пешеходдорчу. Аларды көрбөй калат жакшы. Онда акчасы барлар караңгылатып жүрө беришпейби. Ошо койбош керек онда. 100 000 болсо деле койдурбаш керек. Я болушум керек. Машина алагын ичинде барбы, жокпу көрүш керек. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору комитетте биринчи окууда каралып, министрлер кабинети сунушту колдоого алган. Анда караңгылатууга жеңил автоунааларга гана уруксат берилери айтылган. Экономика министри коомдук көзөмөлдү күчөтүү үчүн терезеси караңгылатылган унаалар Карчек порталына киргизилерин белгиледи. Мыйзам долбоорунун максаты өлкө казынасын көтөрүүгө багытталган. Негизинен азыркы күндө чектөө тургандан кийин кээ бир биздин жарандарыбыз мыйзамсыз түрдө ошол тонировкаларды чаптап алып атышат. Токтоткондон кийин автоматически статистикага таасир этет мыйзам бузуулар. Эгерде ошону легалдаштырып эметсек, биздин жарандарга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эметкенден кийин сөзсүз түрдө бул негизинде статистикада азайып, мыйзам бузуулар да азаят. Буга чейин Кыргызстанда унааларынын алдыңкы айнектерин караңгылатууга жогорку бийлик адамдарына жана атайын кызматтын өкүлдөрүнө гана уруксаат берилип, калгандарына толук тыюу салынган. Андагы мыйзамга ылайык айнектерин караңгылатып алган айдоочулар 5500 сом айып пулга жыгылат. Бул жагдайда 2021 жылы Ош облусунун аймагында 179 автоунаага айып пул салынган. Ошол айдоочу мисалы автоунасын алдыңкы айнегин караңгылатып келе жатса, биздин жол коопсуздук кызматкерлери токтотуп, ага карата ошол бузуулар жөнүндө кодекстин 194 беренесинин 3-бөлүкчөсү менен протокол түзүп, ошол эле убакытта айдоочунун алдыңкы айнегин караңгылаткан айнегин сыйрып чыгуу укугу бар ордунда. Ал эми эксперттер сунушталып жаткан мыйзам реалдуу экенин, аны менен бюджетти көтөрүүгө болоорун белгилешет. Бирок ошол эле учурда унаа терезелерин караңгылатуу кылмыштуулуктун көбөйүшүнө алып келүү коркунучу бар дешет. Кыргызстанда эң көп автомашина да. Ошол себептен бюджетке акчалардын эң көбү түшөт. Ал эми экинчи жаман жагы айрыкча биздин ушу Средний Азияда, Орто Азияда, Өзбекстанда, Тажикстан жана Кыргыз мамлекетинде, Казакстанда да көп да караңгылатып алып жүрүшөт. Булар эмне караңгылатат? Өзүн эч кимге көрсөтпөш үчүн ким ал машинада баратат, кандай кылмыш болуп атат, билдирбеш үчүн жасалган нерселер буларчы. Караңгылатуу үчүн төлөмдүн өлчөмү жана төлөө тартиби мыйзам күчүнө киргенден кийин министрлер кабинети тарабынан аныкталат. Учурда Кыргызстанда унаанын арткы айнегин гана караңгылатууга жол берилген. Ал эми өлкө ичинде 1,5 миллионго жакын унаа бар. Алмагүл Эркебайкызы, Мирзат Нуманов, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.